Төшөккө чакырдыбы сизди? Төшөккө чакырды, өзүмдөн аял. Ошого макул болсоң анан кийин жардам берем дедиби? Ооба, ошого макул болсоң жардам берем деди. Телефон номери бар сизде? Бар. Бул биринчи жолу эмес, бир эле жолу эмес, мага 5 жолу чалышты. 5 түрдүү адам бардыгы ошол жөнүндө неме кылышты. Бардыгы ошо төшөккө чакыртабы? Ооба. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Кудайга шүгүр, боорукер, кайрымдуу кыргыз элимден айлансак болот. Муктаждардын тизмесин берчи, биз дагы жардам берели. Даректерин берчи, биз дагы жардамга кол суналы дегендер көп болуп атат. Бирок ошолордун 80% көпчүлүгү кыз балдар болуп атат. Эжелер, карындаштар. Ишенбесеңиздер менин видеолорумду көрүңүздөр. Бүгүн бул эжелерибиз жардам берип атат. Бүгүн бул эжелерибиз жардам берип атат деген видеолорду көрөсүздөр. Бир эле мисал, Алтынай Нарбаева апабыздын курбулары. Кайрымдуу кыздар, нурлуу кыздар, алтын тамырлар, güzel кыздар. Кыскасы ошондой ыктыярдуу топторду түзүп алышып, күнүнө 200-300 үй бүлөгө чейин азык түлүк жеткирип атышат. 80% аял заты, 20% гана мырзалар болуп атат. Бул мен көрүп аткан да, эми билбейм, балким башка жактарда жакшы эле жардам берип аткандыр, бирок мен көрүп аткан көпчүлүгү айымдар болуп атат. Мейли мырзалар, пайдабыз тийбесе дагы бир аз зыяныбызды тийгизбей эле койбойлубу? Комментарийга менин видеолорум алдына жазып атышат, жыргаанынан жазып аткан жок. Кыйналып калдык. Бала чакам ачка отурат. Азык түлүктөн жардам бериңиздер деп дарегин жазат. Телефон номерин калтырат. Кээ бирөөлөр жаман ой менен чалып алып кыйналып атсаң мен жардам берейин. Бирок бир шарт менен дегендер болуп атыптыр. Карындаштарыбыз бар, кыздарыбыз бар. Кудайдын каргышынан корколу. Мен силерге акыл үйрөткүм келбейт. Бирок Кудайдын улуу күнү, орозо күнүндө турабыз. Кудайдан корколу. Сиздин чалууңуз боюнча келдик да. Аябай жумуш көп болуп кол бошобой. Биз жактан айткан сөзүңүзгө мен вообще чыдай албай келдим да. Каяка комментарий жаздыңыз эле? Мен Инстаграмга Мага, жазгам, сизге ошол жактан. Комментарий. Не деп жаздыңыз эле? Менин 3 балам бар. Жалгыз бой энемин, математикамын. Кайрымдуу инсандар болсо мага кайрылып, баламдан конвлекс дарысын алып бергенге жардам бериңиздер. Өзүм квартирада турам деп номеримди жазгам, таштагам. Арадан 2 күн өткөндөн кийин эле бир байке чалды. Ушундай мен комментарийден шарттатпай алып келчи. Не деп чалды? Мен комментарийден окуп калып, Инстаграмдан көрүп калып чалып жатам. Неме жардам сурап кайрылып турсаң, эгерде төшөк жагына кандайсың, не макул болсо мен ошол 2000 дарын акчасын берейин деп. Төшөккө чакырдыбы сизди? Төшөккө чакырды, өзүмдөн аял. Ошого макул болсоң анан кийин жардам берем дедиби? Ооба, ошого макул болсоң жардам берем деди. Телефон номери бар сизде? Бар. Бул биринчи жолу эмес, бир эле жолу эмес, мага 5 жолу чалышты. 5 түрдүү адам бардыгы ошол жөнүндө неме кылышты. Бардыгы ошо төшөккө чакыртабы? Ооба. Мен комментарийга деле жазганмын. Сураныч мени мыскылдап, неме кылып жазбаңыздар, чалбаңыздар, жардам берсеңиздер, чын көңүлдөн берем дегендер болсо чалсын деп жазгам да бул жердечи. Себеби мен 2 жолу турмуш көргөм. Кайра жаңылгым келбейт деп комментарийга толук түшүнүктүү эле кылып жазгам да. Болгон улуу бала. Жардам берем деп атат, бирок төшөккө чакырып атат сизди. Ошентип мен аялым төрөдү, мындай болду, тиңдей болду, төшөккө кандай карайсың? Эгер жакшы болсоң, мен ошол жагынан жардам берейин. Башка мындай чын жүрөктөн жардам берем дегендер болдубу? Жок. Такыр болгон жокпу? Мына Кудайдын ыйык күнүндө Рамазан айында айтып атам, андай адам болгон жок. Вообще башка мындай мамлекет тарабынан бир жактарга кайрылдыңызбы? Мындай жардам ала алдыңызбы? Соцзащитадан бирмеше кум келген. Андан кийин Балбак Төлөбаевдин өзүнүн комментарийсине жазып отуруп, мен 1 литр май, 1 килограмм рис, ошентип 2 килограмм мун кылып алып. Мэрияданбы? Мэриядан. 1 килограммдан алып келип берди. Андан кийин өкмөт жактан болду. Значит, келиптир да жардам, Азыр муктаждык дарыга болуп атабы сизге? Ооба. Балаңыз кандай? Ооруйт дейсизби? Балам
эпилепсия менен ооруйт. Конвулекс деген дары ичебиз. Азыр оорутабы? Азыркы момент уже кечкирип калат го. Ошол моментте башталат. Кармайбы? Кармайт. Мурдунан кан кетет, оозунан кан кетет. Кадимкидей тили артка тартылат. Дары жоктун айынан болду азыр? Дары ичсе андай болбой калабы? Канча сом турат ал дарысы? 2000 сом турат түшүгө. Мен ошон үчүн адамдарга кайрыламын айтканда. Балаңызга дары алыңыз. Балаңызды жакшы караңыз, бул эпилепсия өтө неме. Андай комментарий жазгандар, булар менен азыр мен кайрылуу жасайм. Жакшы Кудай, өзүң иштеп атасың. Көрүп атабыз, угуп атабыз, молодец. Биз жасап алган ишти сен жасап атасың. Кандай? Айбан жасабай турган иштерди адамдар жасап аткандыгын көрүп, анан элдин реакциясын көрүп, анан ушул ошол эле көчөдө калган баягы 11 күндүк наристеси менен көчөдө калган, дагы башка көчөдө калып аткандардын эч бир жерге тамагы жок калып аткан жалгыз энелердин, жакырлардын баардыгынын немесин алып чыгып атасың. Бул коомдо жакшы резонанс пайда кылды да. Эң негизгиси биз ошол уктап жаткан кээ бир баягы курсагы токторду ушул көйгөй бар. Булар ушу биздин коомубуздун ичинде, биздин арабызда, ушу биздин кошуна болуп жашап көңүл бурбай келебиз. Ошол жакшы көңүл бурулуп берди. Проблемаларды сен жакшы жеткирип бердиң. Мындай коом уктап аткан коомчулукту ойготуп, ушу ишке салып койду. Ушуга мен ушу министр катары ушулардын ушул маселелерге жооптуу адам катары мен сага ыраазычылыгымды билдирем. Анан баягы күнү өзүм дагы ойлонуп жүрдүм эле, кантип ушундай адамдарды кызматыма салсам экен депчи, мен өз кызматымда иштетсем экен деп ойлонуп атсам, бирөө сунуш берип калды. Неме депчи, азыр атын билбейт элем. Ушуну кызматкер кылып албайсызбы деп. Өзүмчө ойлоп туруп, эгерде туура көрсөм, ушу кызматташа эле. Сен так эле, биз аны айтсак дагы, бул почтаны берсек бербесек дагы сен бул ишти кылып атасың. Анан бирок ушул коомдо болгон көйгөйлөрдү биз укпаган, биз билбеген дагы бир маселелер болуп турган болсо, биз менен тыгыз байланышта болуп, өзүңдүн баягы бул багытта көп нерсени көрүп, көп нерсени башыңан өткөрүп калдың, балким сунуштарың болот. Мындай кылсак болот экен, мындай кылсак мынага кандай деп ойлойсуз деп кеп кеңешиңди берип турсаң. Сен айталы, мен ойлойм, бул мынау жагдайга жараша эле сен бул ишти кылып ошол менен эртең токтотуп коет деп ойлобойм. Сен бул менен оорудуң. Эми Кудай буйрса көпкө чейин бул ишке дагы кайрыгер болбой, колуңду сунуп, дагы көп иштерди кыласың деген үмүтүбүз бар. Анан мынау туура көрсөң, эгерде ушу өзүмдүн коомдук кеңешчи деп сени мынтип документ менен документтештирип коеюн деп атам. Эртең ушу чогуу иш алып барайлы. Сага ушундай бир күбөлүк жасап койдук. Кудай буйрса кутлук болсун. Мындан кийин эми сенден дагы көп жардам күтөбүз, кеп кеңешиңди күтөбүз. Балким ошол жерлерден болгон бизге жетпей аткан сөздөрдү, ойлорду, акылдарды жеткирип турасың деген ойдобуз. Мен телефонун билесиң, кабинетимди билесиң. Каалаган маалда 24 саат телефон менен чалып, чогуу иштешели. Анан ошо кылып аткан ишине биз аябай ыраазыбыз. Көңүлүн алып, эмгектерине белгилеп жүрөм. Сенин дагы кызматыңды Кудай буйрса мына аз да болсо бир ушундай ардак бир аматы менен белгилеп коюуну туура көрдүк өзүбүздүн командабыз менен. Ардак бир амата Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги. Бурбаев Эрнест Кабылович мамлекетибиздин социалдык өнүгүшүнө кошкон зор салымды, жардамга муктаж аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ар тараптуу колдоо көрсөткөндүгү жана министрлик менен тыгыз кызматташтыгы үчүн сыйланат. Министр Кошкоров, Бишкек, 2020 жыл. Рахмат, куттуктайм. Ушул Кудай буйрса дагы дем болот сага, күч болот деп ишенебиз. Кылып аткан ишин дагы көбөйтөсүң, дагы күчөйтөсүң деген үмүтүбүз бар. Рахмат. Сиздин да ишиңизге ийгилик. Биздин тартып аткан видеолорубуз максаттуу экенине дагы бир жолу ынандым. Анткени максат ушул сиздерге окшогон мамлекеттик
чоң деңгээлде иштеп аткан агаларыбызга жетсе экен деген максат менен тартып атканбыз. Ар бир видеомду сиз айтып берип атасыз. Гаражда жашагандардан бери, кечээки 11 күндүк бала менен көчөгө чыгып калгандан бери, демек бардык видеолорду көрүп аткан экенсиз. Колдон келишинче бизге кызмат кылганга даярбыз. Сага рахмат. Кээ бирөөлөр мына айтып, эми пиар кылып атасың башка дегендер да болуп атты. Башынан мен дагы мындай карап, бирок мындай сразу чыга койбой такай мындай карап турдум кандай болот экендерчи. Анан бирок жакшы. Анан бир жолу өзүң айттың, атайын кылып атам мен деп, силерди көрсүн деп кылып атам деп. Туура айтасың. Кээ бир учурда биз ошол биздин кайрымдуулук кылып аткан адамдарды атайын көрсөтүп коебуз. Эмне себептен башкаларга өрнөк болсун деп. Башкалар да ушундай иштерди кылсын деп. Себеби чын айтыш керек, баягы биздин колубуз кыска болуп атат. Бутубуз көп жерге жетпей атат. Себеби мамлекеттен бизге бөлгөн каражат ошонун баардык муктаждарга жеткиргенге, баардыгынын мүдөөсүнү, баардыгынын көйгөйүн чечүүгө тилекташы жана мүмкүнчүлүк жетпей атат. Ошондуктан биз бул жерде мындай социалдык мобилизация кылышыбыз керек да. Элибизди орготушубуз керек. Элибиздин мындай кандай десем, бир жакшы нукка түшүп, бири-бирибизге баягы туугандык мамиле кылганды үйрөнүшүбүз керек да. Эң негизги адамдык мамиле. Мына кечээ акыркы мына видеолорун аябай менин жүрөгүм оорутты. Бул менин эмес, жалпы Кыргызстандын бардык жарандарынын жүрөгүн оорутtu. Ошондуктан мындайлар болбосо деген максатта ошолордун баардыгы сабак болсо деген ойдомун. Мына кээ бир учурда үй бүлөдө балдарга болгон мамиле, аялга болгон мамиле, мына зордук, зомбулуктар. Анан ошонун баардыгы ушул аркылуу мына ушундай бир көрсөтүүлөр аркылуу бир тарбиялуу мааниси бар да болсо. Мен ойлойм, Кудай буйрса, сен туура жолдосуң, ушундан кайтпагын, башка дагы ошо өзүңө окшогон шоу бизнесте жүргөн адамдар дагы мен көбүнө байкап билип жүрөм, мындай жашыруундагы мындай жардамдарды берип жүрөт. Ушу сенден кийин дагы көбөйөт деген чоң ишеним бар. Рахмат сага дагы, ийгиликтер боло берсин.